урматтуу мусулман бир туугандар. Биз билесиздер, мына 2-3 жылдан бери ошо көз аздер менен дудуктар менен иштешип атабыз. Бүгүн ошол жанакы 6 айлык реабилитацияны баштаганбыз. Көз азиз бир туугандарыбыз светофордон өткөндү үйрөндү, пешеходдон өткөндү үйрөндү, өз алдынча тамак жасаганды үйрөндү. Мына кече мурда күндөрү ошо тамакты жасап өздөрү ифтарды даярдады. Бүгүнкү биздин программабызда ошондой баягы аска зоо деген бар экен. Ушул жака чыгып, стресстен чыгыш үчүн ушул жака алып келдик. Ушул жерден баягы жеңили, ортосу, оору бар экен да. Ошол жерден булар Кудай буйрса чыгып үйрөнөт. Мисалы бул жерде эмелери жакын экен. Жакын ошону кармап туруп чыгат экен. Бул жеңили, бул биринчи этап экен. Анан кийин мисалы аралыктар алыс экен. Анан бул жакта чоң ошентип, мына 12 метрге чейин бийикке чейин чыгып, анан кокус бияктан бирөө кармап турат экен. Колу чыгып кетсе мындай селкинет экен да, селкинчектей болуп. Стресстен чыгыш керек экен. Атай ошо бул жака биз программага алып келдик. Анан бул жерде топчусу бар кийимдер болбойт экен да. Жана замок бар. Анан кийимдер болуш керек. Себеби жанакы жерде асылып салаңдап калганда топчулар үзүлүп кетиши мүмкүн дегенден ошондой кийинип келишти бүгүн. Biz hazır İman Meçidi Nimatullah Damla ökөбүз. Биздин көз азиздер бир туугандарыбызды скалодром деп коет экен. Могу тоого чыгуу эң негизги эле бул жерде негизги максат адам өзүнүн коркунучун жеңүү. Мына азыр биздин көз азиздер басканды үйрөндү, тамак кылганды үйрөнүп атат, окуп атышат. Анан эң негизгиси бул дагы спорттун бир түрү. Анан бул жерде эң негизгиси баягы жашоого аралашуу. Андан кийин ошол адам өзүнүн коркунучун жеңүү экен да. Бул болсо дагы жашоолорунда өтө пайда алып келгенден мына ушундай иш-чараны уюштуруудабыз, Кудай буйрса. Аллахым пайдалуу кылган болсун.
Бүгүн биз ошо көзү көрбөгөн реабилитациядан өтүп жаткан биздин балдар кыздарды скалодромго алып келдик. Бул скалодромго алып келгенибиздин негизи эң биринчиден бул ушундай жашоодо ушундай спорт түрү бар экенин көрсөтүү. Ошондой эле тренинг убагында бизде балдарда мындай коркуу сезимдери, өзүнө өзү ишенбеген сезимдер пайда болот. Ошол нерсени жеңүүнүн дагы бир ыкмасы ошондой спортивный спорт түрлөрүн көрсөтүп, ошол нерсени кылдырып, бул ошол тажрыйба алат жашоосунда. Анан ошол өзүнүн коркуу сезимдерин, өзүнө өзү ишенич алдыруу үчүн ошол нерселерди ушул скалодромго алып келдик бүгүн. Скалодромго алып келген биринчи тартиптерин, инструктажын өтүп кетти. Азыр бул жерде балдар бул жерде балдардын биздин көз көрбөгөн балдардын көпчүлүгү биринчи жолу келип жатышат. Бул эмне, кандай болот, эч качан билген эмес, көрүшкөн эмес. Ошондуктан азыр баарын башында көрсөтүп, бул кандай стенада эмнелер бар, бул таштарда кармап чыгат экен, ошонун баарын көрсөтүп бердик. Анан бул страховка деген эмне, ошонун бардыгыбыз кийдик. Анан ошол инструктаж берген инструктордун жардамы менен ошол эмеге дубалга өйдө чыгабыз. Бунун бийиктиги ар кандай экен, эң бийиги 12 метрге чейин экен. Эң биринчи инструктордун сөзүн гана угуп кылат экенбиз. Бизде ошол страховка менен жипке байлап коет. Анан ар бирибиз ошол таштарды кармап, таап, бутубузду көтөрүп эң башына чыгышыбыз керек. Бул эми көз көрбөгөн киши үчүн, көргөн киши мындай көрүп таштарды таап алат. Биз болсо инструктор оң жакта, сол жакта, өйдөдө, бутуңду эми өйдө кой, ылдый кой деп айтып турат, ошону кылабыз да. Безопасность боюнча бардыгы каралган экен. Бул жерде ошол страховка деп коет. Бул жип менен өйдө чыккан сайын жип кармап турат. Эгер адам биз өзүбүз кармай албай, түшө албай калсак, бир жипке асылып калабыз. Ошол жип менен акырын ылдый мындай жумшак эмелер бар экен, маттар, ошол жумшак матка түшүп калат экенбиз. Ошол бүгүнкү балдарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү күндүн ошо скалодромдун аягында бардыгыбыз бактылуу болуп чыгабыз деп ойлойбуз. Ийгилик барыңарга.